Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз өкмөтү менен жогорку кеңеш артында турган куштун эки канатындай. Бирөө аксаса, экинчиси кош аксайт. Биз мамлекеттеги көйгөйлөрдү чечүүдө экөө тең, бир тең учканда гана өлкө өнүгүүсүн алып келет деп ойлойм. Көчөкү премьер кабинет министрдин төрагасында болгон кайрылуумду таарынгандар, мага чалгандар болду. Мен Кыргыз кабинет министрдин башчысына кайрылбаганда Өзбекстандын өкмөтүнө кайрылайынбы? Же Казакстандыкына кайрылайынбы? Кимге кайрылышым керек? Урматтуу депутаттар. Силер өзүңүздөр билгендей, биз элдин көйгөйүн чечүүдө көптөгөн каттарды жазабыз. Ошол каттарга кимдер кол коет? Зам министрлер кол коет. Эмне деп кол коет? Азыр мында айт десеңер баарын айтып берем. Биз муну карап атабыз. Бюджетке кирсе, Кудай буйруса, аткарылып калышы мүмкүн. Же быйыл киргизебиз. Болду. Сенин тияктагы региондогу көйгөйүң ошол бойдон калды. Ал кат министрге жеттиби? Министр карадыбы? Аны менен эч кимдин иши жок. Мен муну менен эмне айткым келет? Өлкөдө өнүгүүнү же өлкөдөгү алдыга жылууну акыркы 4 жылда көрбөй коюу бул сокурдук деп айтам. Аны баарыбыз көрүп атабыз. Мына Садыр Нуркожоевич Жапаров башында турган өкмөт эмнени гана кылган жок. Бир эле мисал. 500 мектеп жана бала бакча бул 4 жылда тарыхта болбогон нерсе. Тарыхый өзгөрүүлөр, тарыхый мына жаңы заманга ылайык алдыга жылуулар болуп атат. Мен бир гана мектеп менен бала бакчаны айттым. Соц объекттерди айттым. Мен анын больницаны, коргонууга кеткен башкаларды, жолдорду, аэропортторду айткан жокмун. Бул көзгө көрүнөрлүк алдыга жылуу болуп атат да. Муну көрбөгөн кишиге мен мындай башкача ойдо же бул жинди же такыр эле көрө албастык белгилери бар деп адам деп эсептейм да. Мына коргонуу жаатында болуп аткан иштер, генерал Ташиевдин кылып аткан коррупция менен болгон күрөшү, буларды көрүүгө мүмкүн эмес. Бирок ошонун айланасындагы министрлер ушул темп менен жетишип атабы, жетишпей атабы? Ушул темпке мындай чогуу барып атабы? Бара албай атышат. Бир гана пример. Какшадым, мен кат жаздым. Жетөгүз район Желедөбө менен Чоң Кызыл Суу мектептери МЧСтин баардыгын катып турат. Айланайындар, ушуну бүтүрүп берип койгулачы. Балдар деген ушул аварийный мектепте окуп атат. Эми муну кат жазып, кайрылып, жообун ала албайсам, айтсам, эми кичине эмоциональный адам экен, мунун эмнеси жаман? Урматтуу премьер-министр ушул экөөнү карап коюңузчу десе, мени карамакта эмес, укмакта эмес. Эртең барганда, бүгүн барганда, бүрсү күнү барганда баарыбызды угуп атат да. Садыр Нуркожоевдун өкмөтү 5 жылда Кыргызстан мурунда болуп көрбөгөндөй соц объекттер менен өлкөдөгү проблемаларды чечти. Менин оюмча ушул биринчи срогунда өлкөдө соц объекти калбаган биринчи президент деген атка конот болуш керек. Мына образына говоря, өзүңөр деле мында эсептеп көргүлөчү, өзүңөрдүн райондогу канча мектептер салынып атат. Кара Сууда, Таласта, Ошто, Жалал-Абад, Нарын, Көл. Мына мен өзүмдөн эле алайда, мен өзүмдөн эле районун айтайын, бир эки эле мектеп, бир эки эле бала бакча калды. 80-90% чечилди. Президент Жапаровдун убагында биринчи срогунда ушул соц объекттер, бала бакчалар, мектептер, больницалар калбаган өлкөгө айланабыз деген ниет кылып атабыз да биз. Ошого жардам берип атабыз да. Бюджетти алып келгенде акча сурап атасыңар, бюджетти алып келгенде башка нерселерди сурап атасыңар. Биз могу куштун эки канатындай болуп, өкмөт менен чогуу ушул тарыхый моменттерде кийин элдин оозунда биз да 7-чи чакырылыштын депутаттары калалы деп аракет кылып атпайбызбы? Анан бирдем айтсак эле, таарынасыңар, таарынсаңар таласка баргыла. Ооба, бул деген бул сөздүн маанисинде жакшы билесиңер. Илгери Хан Ордо, Манас, Таласта болгондон бирөө таарынса эле Таласка, Манаска барып арызданып баргыла деп айттык. Эми андай болбойт да, мындай чогултушубуз керек да. Жакшы жактарга өзүңөр барасыңар, өкмөт мүчөлөрү. Депутаттарды чакырбайсыңар.
Эң сонун ачылыштарга чоң-чоңдоруна чакырасыңар да, Алмазбек Акунжанович. Кичинекейине депутаттар чакырбайсыңар. Кичинекейде эсептегениңерге Кудайга шүгүр, бир мектепти уже биз кичинекейде эсептеп калдык. Ал убагында бир мектеп салыш чоң окуя болчу ал. Кошундан жаңы үй салса сүйүнөсүң. Ал мектептер, жолдор, тарыхый окуялардын ичинде биз ушу кызмат кылып атабыз да, жаман жакшы көрүнүп. Буларга таарынмай жок, достор. Таарынсаң анда мамлекеттик кызматка келбей эле кой. Анда мамлекеттик кызматты жыйыштырып берип кой, үйүнө барып аялыңа таарына бер. Бириңе бириң таарына отура бергиле. Биз тарыхый окуялардын үстүндө баратабыз, Кудай буйрса айтып атабыз. Мына мен дагы айтып атам. Биринчи мына президенттин биринчи срогунда Кудай буйруп экинчисине барып калса өзү билет дечи. Соц объекттери, жолдору, аэропорттору, башка нерселери чечилген бир өлкөгө айланып баратабыз, Кудай буйрса. Фундаменталдуу эмес, визуалдуу жакшылыктарды көрүп атабыз, шаарлардын өзгөрүүсүн. Бул жаман нерсеби? Ошол эле убакта фундаменталдуу экономикалык кээ бир нерселер, фундаменталдуу саясий нерселер өзгөрүп атат өлкөнүн ичинде. Бир кырсык, бир балайдан куткарды бизди. Коррупция менен күрөш деген. Криминал деген. Эмне бул кыргыздын дем алуусуна жардам бербейби? Бул дем алуусуна эмес, космоско учуусуна жардам берет керек болсо. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам, Алмазбек Акунжанович. Биз өкмөтүбүз менен чогуу иштешибиз керек. Биз жогорку кеңеш, өкмөт эри шаркак иштешибиз керек. Бири-бирибизге таарынбай, жаман көрбөй, каттарыбызга нормалдуу жооп беришиңер керек. Жолуна шаблон үстүнө жазып коет, Массабиров или Түлөбаевди жазып коет, асты бирдей эле астына колду кое турат. Министриңер алмашып кетсе астына зам министр. Министрден кат алган кимиңер бар кана? Мен айткылачы. Министрдин аты менен кайсы депутатка жооп келди? Урматтуу төрага. Кимге жооп берди ушул министрдин атынан? Бирөөнө да жооп берген жок. Бүт зам министрлердин атынан. Ал зам министриң колду шилтеп коет да ура берет. Тиякта элдин тагдырычы. Эртең ошол мектептеги кулап кетсе, МЧСтен кулап кетсе, эмне деген тагдырлар? Бир балага жетпей, эмне муңдап зарлап жүргөндөр бар. Оңдош керек ошол мектептерди. Конкретно айтып атам мына, берип атабыз. Биз деген азыр өкмөттүн жаңы үйүн курабыз деп атабыз, өкмөттүн баарын бизге ташыйбыз деп. Аны эмне кыласыңар куруп, биринчи буякты бүтүрүп албайлыбы? Жаңкышарган жакшы үйлөр, бардык министрлер өзүнүн зданияларында отурат го. Налоговыйга жаңы здание салат. Кайсы арыңарга налоговыйга жаңы здание саласыңар? Тиягынан миллиардтап жеп атса. Анын ордуна салбайсыңар мектептерди бүтүрбөйлү ушул биринчи срокто баарын. Эмне кыласыңар жаңы здание министрликтердин баарына кошуп салып? Мисалы, айта турган сөз көп, Алмазбек Акунжанович. Ошон үчүн таарынбай, чогуу иштегенге мен силерге сунуш кылам. Рахмат.